24 ноябрда курултай өттү. Анан ошол курултайда сиздин эски саналаштарыңыз Атамбаев Жээнбековду иштетпей жатат. Анан дагы курултайга чакырсак коркуп келбей койду деп сизди күнөөлөп атышат. Буга эмне дейсиз? Эми биринчиден коркуп келбей койду дегени калп, анткени мен коркуп эмес, жийиркенип эле барбай койдум, ачык айтайын. Жийиркенип барбай койдум. Эми ошондойлор жалаң гана мен эмес, жийиркенип барбагандар көп. Анткени курултайды өткөрүп аткандар ким? Оргкомитеттин төрагасы Дүйшөбаев. Бул Дүйшөбаевди мен президент болору менен иштен айдагам. Анткени апрель революциясына чейин тамекиге, пирожкиге акча сурап жүргөн Дүйшөбаев азыр карап көрүңүзчү канча мүлкү бар. Бир тарапта күнөөсүз балдар өлүп атса, апрель окуясында, июнь окуясында, бир тарапта Дүйшөбаев окшогондор мультимиллионер болбодубу? Булардан жийиркениш керек да, булардан алыс туруш керек. Анан туура анага мародерлук, банк ячейкалары, башкалары чыкканда мен бир топ эски саналаштардан кол үзгөм, анткени мен таза адаммын. Булар болсо ыплас адамдар. Экинчисинен мына Атамбаев, Сооронбай Жээнбековду иштетпей атат деп бакылдагандарга айтар элем. Сооронбай Жээнбеков азыр каалаганын кылып атпайбы? Бир мисалды келтирейин. Көзгө ак менен карадай көрүнөт да. Мына орус паспорту бар деп Кубан Кулматовду камап салышты. Паспорту жок. Ошол эле орус паспорту ээси болгон Сарыбашев Оштун мэри болуп отурат. Эми иштетпей атат деген бул албетте калп.